Урматтуу Коргоо министрлигинин орун басарлары, жетекчилери, силерге суранычта 1-Май районунда, 1-Май эми бул менин округума караштуу Тынчтык конушунда деген аскер бөлүгүндө ракеталык отундун компонентин алып чыгаруу боюнча маселени 2 жыл мурда биз талкуулаганбыз сиздер менен. Ошондо мага расмий түрдө жооптоо 2024-жылдын 2-3 кварталында ошол компоненттер чыгаруу боюнча пландар бар деп ОБС бияка аралашкан. Бул эми чоң маселе, оор маселе, мен түшүнүп атам. Ошол жумуштун көпчүлүгү жасалыптыр. Буюрса 85% маселе чечилиптир. Ошол акыркы 15% калды деп айткансыздар. Бул жылы кандай болуп атат ошол боюнча иштер? Айтып койсуздарбы? Рахмат сурооңузга. Өзүңүз эле билген маалым болгондой ошол көпчүлүгүн чыгардык. Азыр дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүзүп атат. Кудай буйрса ушул жылда ошонун аягына чейин чыгарганга Жылдын аягына чейин чыгарып кетесиздерби? Аракет кылабыз ошого. Буйрса. Бүтөт экен да. Анда мен элдерге барганда эмне деп айтып коеюн? Азыр сүйлөшүүлөр жүрүзүп атат азыр. Жүрүзүп атабыз. Ошол Каржы маселеси такталдыбы ошондо? маалыматты берем сизге. Ошону мага жазуу түрүндө берип койгулачы. Жарайт. Элге чыкканда да айтып коелу. Бул бир, анан экинчи ошол аскер бөлүгүнүн жетекчилери менен да бир маалымат менен бөлүшүп коюшсунчу элге. Жана суу маселеси бар аякта. Именно территориясына тиешелүү. Ошону бир караштырып койгулачы. Жарайт, түшүндүм. Рахмат. Мыйзамды колдойм. Рахмат.